Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 25 сентябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Чортекова жана Камбар ата көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Камбар ата көчөсүндө жайгашкан. Дареги Камбар ата көчөсү 79-даректе болуп калат. Анан туугандар, ушул Чортекова көчөсүнөн Камбар ата көчөсүнө киргенде эле оң тараптагы каттардагы экинчи участок болуп калат. Жана сиздер бул чоң Чортекова тараптан деле кирсеңиздер, өзүнчө могу чоң жолдон деле кирген жайы бар, выход бар. Кирип кенен чыга аласыздар бул жактан деле. Мына ушундай. Көрүп турганыңыздар эле бул жака көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчунан келишет жана сиздер бул жерден Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Бир аз чыксаңыздар Южный магистрал, бир аз ылдый карай түшсөңүздөр Алхунбаева көчөсүнө бара аласыздар. Алхунбаева жана Южный магистралдын ортосунда жайгашкан туугандар. Дагы түз бара берсеңиздер 4-гор больница болуп калат. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул жакта Алия дүкөнү көрөсүздөр туугандар. Ошол Алия дүкөнүнө жетип эле оң тарапка кайрылсаңыздар, мынакей бул жакта чоң мындай бош жер бар. Бул жерден катарынан үйлөргө кирип кете аласыздар. Ушул жерде Камбар ата 79-даректе бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Бул үй болуп калат. Бул жерде центральный канализация бар, газ бар туугандар, суу, свет бар. Жанагы чоң көчөнүн эч канча деле аралык эмес. Каттардагы экинчи участок болуп калат экен. Бул мынакей көчө тарабы. Көчө тарабынын чек арасы бул жерден башталат, мынакей Фескаблок менен забор. Бул жерге чейин. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жалпысынан жерин аянты 8 соток туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Кызыл китеп, техпаспорт баары бар. Так, үйүбүз жөнүндө айтсак, бул жерде 160 квадрат метр болгон үйүбүз. Саман стенасы, мынакей. Бул жакта времянка төрүндө душ, ажаткана. Бул жакта 2 бөлмөлүү времянка бар экен. Баягында очоккана баары бар туугандар. Жердин аянты жалпысынан 8 соток. Мектептер жөнүндө айтсак, жакын жерде мектеп, садик баары бар туугандар. Анан үйүбүздүн түндүк тарабында узун туурасы 12-9 болгон чоң үй хорошотталынып куюлган фундамент деле бар экен. Мына ушундай бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Так, анан жердин аянты 8 соток туугандар. Жердин аянты 8 соток. Кааласаңыздар, бул жерден бул жагын 4 соток кылып деле үй ээси сата берет экен. Ал жөнүндө да сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул жагын 4 соток кылып, негизи бир аз үйүбүздүн жери 3 бурчтук эмеде жайгашкан, мынакей 3 бурчтук болуп. Анан ошол жарымын алам десеңиздер, бул жагыны 4 бурчтук кылып эле сиздердин өзүңүздөргө могунан бери жагыны сата берем дейт. Ал жөнүндө сүйлөшсөңүздөр болот. Азыр биринчи болуп сиздерге бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Андан соң бул жактагы времянка, отонкана, душ баарын бир жекенен көргөзөм. Жана айта кетчү нерсе, бул чоң трассага Чортековага туугандар сиздер буяктан деле түз кирип чыксаңыздар болот. Бул жактан машина кирип чыга албайт, бирок өзүңүздөр адам кирип чыкканга 2 метрлик жер бар туугандар. Мына ушундай. Эми бул чоң үйүбүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги. Мына ушундай темир эшик орнотулган туугандар. Так, киргенде мондай бир бөлмө туугандар. Перехожка дейсизби же коридор дейсизби? Ушул бөлмөдөн биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Дуалдар обой. Көрүп турасыздар, потолок пластик. Ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө. Гостевой бөлмө окшойт, мынакей. Дуалдар обой, чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулган. Үйүбүздө отопление бар туугандар, ал жөнүндө айтышты унутуп турмун. Паровой отопление бар, газовый котел жана электр энергиясы и көмүр менен жылыткан котел менен үйдү жылытат. Мына ушундай. Андан ары коридорго чыгып, эми калган маалыматтарды берейин.
түзеле берсек, бул жакта дагы бир моундай бөлмө туугандар. Бул жерден оң тарапка кайрылсак, бир спальня бөлмө. Потолок пластик, түндүк тараптан терезе орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол, анан ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир моундай бөлмө жайгашкан. Потолок пластик, түштүк тараптан терезе орнотулган. Дубалдары обой туугандар. Окей, андан ары. Эми коридорго кирип эле оң тарапка кайрылсаңыздар, бул жакта кухня, биринчи тамактануучу бөлмө. Чыгыш тараптан терезеси орнотулган. Потолок пластик, дубалдары обой. Бул жыгачтан болгон пол. Жана ушул жерден түз өтсөк, бул жакта кухня жайгашкан. Кухняга сиздер буяктан көчө тараптан деле өзүнчө кирип чыксаңыздар болот, өзүнчө эшик бар, жана бул тамактануучу бөлмөдөн деле кирип чыга аласыздар. Көрүп турганыңыздардай ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр, газ киргизилген. Отоплениянын котелдору деле ушул жерде орнотулуптур туугандар. Мынакей. Анан ушул жерден түз өтсөңүздөр, бул жакта газовый котел, андан да түз өтүп кетсеңиздер, бул жакта душ жайгашкан. Суу сарыстан менен жылыйт. Ушундай. Эми короосуна чыгайын да туугандар, дагы калган маалыматтарды берейин. Мен Кайрал үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жакты сиздерге бир чекеден көргөзөйүн. Бул жакта бир бөлмө бар туугандар. Времянка ал жакта дагы бир бөлмөлүк времянка. Бул жакта очоккана. Көрүп турганыңыздардай 3 очогу, орто жана чоң кичи очоктор. Окей. Мына ушундай жанында отунканасы менен экен туугандар. Андан ары алда тарганда көптөгөн алма бактары, жер жемшекенге жер. Так. Бул жакта бир кладовка. Бул жагында дагы мындай навестен болгон склад бар экен туугандар. Ылдый стяжка болгон. Окей. Мына ушундай туугандар, кааласаңыздар дагы бир эскерте кетейин. Ал жерден ар жагын 4 сотугунда да өзүнчө сата беребиз дейт. Кааласаңыздар өзүнчө 4 сотугунда деле сата беребиз дейт. Мындайдан бөлүп берет, кызыл китеп бар туугандар. Документтер боюнча баары жайында. Жана сиздер бул жак менен деле кенен көчөгө кирип чыга аласыздар. Монда 2 метрлик кирип чыкканга ход бар туугандар, жай бар. Анакей. Бул жактан да кенен кирип чыга аласыздар. Мына ушундай. Дагы эмне маалыматтар туугандар. Арча бешик өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Бул жагы Южный магистрал жакын, бул жагы Акынбаева деле жакын. Көптөгөн маршруткалар деле Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барат ушул жерден. Абасы таза дешет көпчүлүктөр эле. Анан бул жакта мынакей үйдүн ишки тарабында душ, суу сарыстан менен жылыйт. Ички тарабында деле душ бар туугандар, жана буякта үйдүн ишки тарабында ажаткана, центральный канализация уланган баарына. Анан үйдүн түндүк тарабында узун турасы 12ге 9 болгон фундамент. Эми эмне маалымат калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $85,000 деп атышат. Үй ээлери дагы сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп, дагы маалыматтарын алып, үй ээсинин өзүнөн алсаңыздар болот, звонок кылып сурасаңыздар болот. Ээсинин номери экранда, ээси тел деп жазылып турат туугандар. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошого дагы сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.